Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Путин Россиянын армиясына кошулган чет өлкөлүк жарандарга паспорт берүүнү жеңилдетти. Орусия президенти Владимир Путин коргоо министрлиги менен келишим түзгөн жана Украинада согушуп жаткан чет элдиктерге орус жарандыгын берүүнү жөнөкөйлөштүрүлгөн жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Орусия президентинин сайтында кабарланды. Муну менен Путин 2022 жылдын 30 сентябрындагы келишимдик негизде аскердик кызматта жүргөн чет элдик жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды кабыл алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндө жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизди. Жарлыкка ылайык атайын аскердик операция мезгилинде 1 жылдык мөөнөткө орус армиясында же аскердик түзүлүштөрдө кызмат өтөөгө келишим түзгөн жана согуштук аракеттерге кеминде 6 ай катышкан чет элдиктерге жарандык жеңилдетилген тартипте берилет. Мурда чет элдиктер 5 жылга келишим түзүп, жарандык алуу үчүн кеминде 3 жыл иштеши керек эле. Акыркы кезде мигранттар арасында жатаканаларда, миграция кызматтарында, мечиттерде жана көчөлөрдө армияга келишимдик кызматка чакырган баракчалар көп таратыла баштаган. Аскердик кызмат өтөө келишимине кол койгондорго Орусиянын жарандыгы жана жогорку маяна берилери убада кылынган. Булак Назар Ньюс KG. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Ташкентте өткөн бокс боюнча дүйнө чемпиондугунда коло байге багындырган Мунарбек Сейитбек уулун куттуктады. Бул жолу Мунарбек Сейитбек уулун кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан коло медаль жеңип алышы менен куттуктайм. Бул Кыргызстандын жаңы тарыхында бокс боюнча дүйнө чемпионатындагы биринчи байгелүү орун. Мушкеребиз көпчүлүккө союз малында атак алыска кеткен кыргыз бокс мектебинин кайра жандануусунан кабар бергендей таасир калтырды десем жаңылышпайм. Спортто өйдө ылдый болуп турат. Колу болсо да бул кыргыз спорту айрыкча жаш спортчулар үчүн чоң дем ышкак болуп берсе, жалпы спорт ишкыбоздар үчүн чоң сыймык. Мушкеребизге чыңден соолук жана алдыдагы мелдештерине спорттук ийгилик каалайм деп жазды мамлекет башчысы. Белгилей кетсек, Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулу дүйнө чемпиондугунда коло медаль утту. Мелдеш Өзбекстандын Ташкент шаарында 1-14 май күндөрү өттү. Булак Супер KG. Кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу 12 июндан тарта Сауд Араб падышачылыгына жөнөй баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу 12 июнда Бишкек Медина багыты боюнча Сауд Араб падышалыгынын Медина шаарына учуп кетишет. Ар бир учуучу топту 672 ажы сапар алып, аларда 15 ажы башчы коштоп барат. Ал эми ажылардын акыркы тобу 21 июнда Ош Жидда багыты боюнча сапка жөнөп кетишет. Быйыл Кыргызстандык ажылардын саламаттыгына 20 дарыгер көз салышат. Булак Назар Ньюс KG. Тажикстандын кол салуусу жабыркаган баткендиктердин 36,4 миллион сом карызы жоюлду. Улуттук банк Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуусу учурунда жабыркаган Баткен жана Ош облустарындагы карыз алуучуларга финанс кредит уюмдары тарабынан көрүлгөн чаралар тууралуу маалымат берди. Ошентип үстүдөгү жылдын 30 апрелине карата финанс кредит уюмдарына 514 карыз алуучу кайрылган. 36,4 миллион сом суммасында 378 кредит жоюлган. 324,3 миллион сом суммасында 230 насыя реструктуризацияланган. Эске салсак, 2022 жылдын 14-17 сентябрында Тажикстан Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында Баткен облусунун жана Ош облусунун Чоңалай районунун чек ара заставаларына жана калктуу конуштарына куралдуу кол салган. Аскердик басып алуунун натыйжасында 63 адам, анын ичинде аскер кызматкерлери, жай тургундар жана балдар курбан болуп, 198 адам жабыркаган. Ошондой эле турак жайлар, экономикалык жана социалдык объектилер, турмуш тиричиликти камсыз кылуучу турак жайлар талкаланып, зыянга учураган. Булак Назар Ньюс KG. АКШда Зеленский үчүн акча качан түгөнөрү айтылды.
Америка Кошмо Штаттарынын жакынкы айларда Украинаны аскерий жактан каржылоого акчасы түгөнүп калышы мүмкүн деп жазат Политика. АКШнын Украинаны курал-жарак менен камсыздоо үчүн каржылоосу жайдын ортосуна чейин түгөнүп калышы мүмкүн дешет материалдын авторлору. Макалада декабрда Конгресс Украинага 48 миллиард долларлык жардам пакетин жактырган, бирок азыр ал суммадан 6 миллиард доллар гана калганы белгиленген. Журналисттер түгөнүп бара жаткан бюджет мыйзам чыгаруучулардын тынчсыздануусун жаратып жатканын баса белгилешти. Конгрессте көпчүлүк Киев режимин колдоо үзгүлтүксүз болушу керек деп эсептешет. Кошумчалай кетсек, атын атагысы келбеген жогорку даражалуу чиновниктердин бири басылмага билдиргендей, Ак үйдө Украинага жаңы жардам көрсөтүү программасы азыртадан эле талкууланып жатат. Орусия Украинага аскердик колдоо көрсөткөн үчүн НАТО өлкөлөрүнө мурда нота жөнөткөн. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинанын куралдуу күчтөрү үчүн курал-жарак камтыган ар кандай жүк Орусия үчүн мыйзамдуу бутага айланарын белгилеген. Министрлик НАТО өлкөлөрү Украинага курал жеткирүү менен от менен ойноп жатканын билдирген. Булак Назар Ньюс Кеди.